Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Дастан Далабаевич, айтып коесуз, пожалуйста. Счетный палата тарабынан нарушениялар деген жагына түшүнбөй калдык кичине. Счетный палата өз жооп бербей бияктан. Урматтуу аппарат, Дастан Далабаевичтин микрофон берсеңиздер, анай бул жерде эсептөө палатасындагы Балбак Зарлыкаевич, мына бул жерде эсептөө палатынын аудитору отурат, ал өзү тагыраак айтып берет го. Биз аны комитетте караганбыз, мына азыр өзү айтып берет. Сиз айтып берсеңиз анда. Бул 2020 жылкы бюджеттен канча сом общий нарушение, кайсы нарушениялар таптыңар? Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биз өткөндө дагы комитетте кеңири караганбыз. Уруксат берсеңиздер, мен кыскача маалымат берип койсом текшерүү жыйынты боюнча. Жок, сиз менин суроомо эле жооп берип коюңузчу, өтүнүч. Каталар кандай каталар? Биякта оң жакта турам, мени карасаңыз, бияктамын. Тилкемелер боюнча ошону айтсаңыздар. Каталарды эле айтып койсоңуз, канча сом нарушение болгон, эмне үчүн аларды кайсы деңгээлде турат азыр? Бердиңерби коопсуздук кызматтарына берилексиңерби? Балбазарлык 20-жылы биз текшерүүнүн мурун финансовый аудит өткөзсө элек, эл аралык стандартка таянып шайкештик аудитин өткөздүк. Бул жерде 20-жылдын аудити боюнча аябай көп жетишпестиктер чыкты. Атап айткан болсок, бардык суммасы где-то общий 43 миллиарддын айланасына чыгып атат. Канча? 43 миллиард сом. Бул республикалык бюджеттен. Эгер тактап айтып бер десеңиз, мен тактап айтып бериңиз. Тактап айтып бере турган болсок, аудит тарабынан бюджеттик каражаттарды башкарып бөлүштүрүүчүлөр бөлүгүндө. Кечиресиз, аппарат кичине унчукпай турсаң, угулбай атат. Айта бериңиз. Бюджеттик каражаттарды башка бөлүштүрүүчүлөр бөлүгүндө 20-жылдын бюджетке өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга карата башталган эле 5-разделде жана 11-чи, анан 11/2 тиркемелердин ортосунда 19,7 миллиард сом дал келбестик чыкты. Ошондуктан биз эл аралык стандартка байланыштуу бул мыйзамдын ошондой туура эмес приложениялер туура эмес бекитилгендигине байланыштуу бул разделге биз пикир билдирген жокпуз. Бул деген начар, мындай канааттандырарлык эмес деген сөздү билдирет. Андан тышкары 19 миллиард сом. 19,7 миллиард, 19 миллиард 700 миллион дал келбестик келип атат. Бул мыйзам бекиткенде эле жана 5-раздел менен приложение. Анан 11/2 экөө дал келиш керек, аткаруучулук келгенде. Ошон үчүн бюджеттин мына бүгүнкү бюджеттин исполнениясын карап аткандыгына байланыштуу ушул жерде маселе бар да, ошону биз караган жокпуз, себеби дал келбей калды башында эле. Ошон үчүн оюбузду билдирүүдөн баш тарттык. Бул эл аралык стандартта ушундай аудиттин жыйынтыгы. Кечиресиз, мында диалог кылалычы, 19 миллиард сом тагдыр эмне болот анан? Бул боюнча комитетте каралган, комитетте сунуштарын берет. Кандай эгерде мыйзамды өзгөртүш керек болгон болсо, мыйзамда жазылган бюджетти 2 гана жолу өзгөртүү киргизилет. Кечиресиз, Минфин укпайсыздар, балдар, эмне тоскоол болуп атасыңар? Ошол жерде 2 жолку тең өзгөртүүнү пайдаланышкан, 3-чү жолкусу мыйзамда жазылган эмес. Ошондуктан бул жерде кандай варианттарды карайт, ушул биз атайын сунушту ушул жогорку кеңешке ошентип жазып алып келдик. Өзүбүздүн стандарт боюнча мыйзам чегинде ошондой болот. Андан тышкары бардыгын айта берейинби? Бул
Финансы министрлигинин 25-декабрь 18 жылдагы номер 137 буйругу менен бекитилген мамлекеттик секторду бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бузуу менен финансылык отчеттуулукту көрсөтүлгөн республикалык бюджеттин кредиттик карызды 17 миллиардка ашырып жазышкан. Бул ошол боюнча сиздерге отчетко келген 17 миллиард ашыгы менен. Бул ошол бюджеттик аткарышы боюнча жөнүндөгү отчеттун 12-чи приложениясында ошондой так эмес отчет берилген. Муну бүгүнкү күндө ордуна коюшту. Сиздерге да кат жүзүндө жөнөтүлгөн, кабинет министрге дагы жөнөтүп оңдошту. Бул деген атап айта турган болсок, республика боюнча 42 миллиард кредитордук задолженность болсо, а фактически 28-29 17-ни ал көп жазып коюшкан, аны алдырып, азыр 28 миллиардка түшүрттүк. Ошондо канча акчанын ортодо дайыны жок? 17 миллиардка силерге отчет бергенде жана бюджет түзүүдө. Бизде 42 миллиард кредитордук задолженность бар деп, ошондой отчет келген, недостоверный. Ошол отчеттун негизинде бюджет бөлүштүрүлгөндө ошолор эсепке алынган. Азыр эми 29 миллиардтын фактически эсеби жокпу же 19 миллиардтын эсеби жок? 19 башка. 29 башкабы? 19 Балбак Зарлыкыч, мен жооп берейинчи, 19 миллиард 700 миллион. Ушул ката менен бул жерде республикалык бюджет бекитилген. Тиркемелерде башкача цифра болуп калды, республикалык бюджетте мыйзамда кичине башкача болуп калды. Бул шашылыш кесепетинен болуп калды да, же шалакылык кесепетинен билбейм. 19 миллиард ушу кандай? Бул цифра кандай шашылыш болот же шалак болот? 19 миллиард сом. 19-дун тагдыры бөлөк. Жок, 29 миллиард сом кандай бул цифраны? 29 сом эмес да бул? Балбак Зарлыкыч, 19 миллиардтын тагдыры ол бөлөк. Ал боюнча биз бердик. Эми экинчи дагы неме нарушение, бул 17 миллиард жөнүндө башка айтабыз. Бул кредитордук задолженностьту ашыкча көрсөтүп, сиздерге отчетко алып келген. Хорошо, бул отчетто Дастан Далабаев ушул 17 менен 19-дун тагдыры кандай болот? Укук коргоо органдарына берилдиби, берилген жокпу? Ошол чечимде ушул барбы жок? Ачык эле айтсам, ушуну теманы мен көтөрдүм. Чындыгында комитетте көпчүлүк башка чечим чыгышты. Колдо тапкан жок да. Эгер 19 миллиард сом жок болсо, андан 26 миллиард сом жок болсо, 17 миллиард. Анан биз муну комитеттин чечимине киргизбесек, эртең буга ким жооп берет? Биз жооп беребиз, жогорку кеңеш. Туура. Биз себеби бюджеттин контролдо түздөн түз биздин 10 секунд. Түздөн түз биздин ишибиз. Ошон үчүн Маурекки чатак мен айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, бир сире карап койгула. 43 миллиард сом жок ортодо. Айтайынбы? Айтыңыз. Андан тышкары бизде Кумтөр Голд компаниядан түшкөн региондорду өнүктүрүү фонду бар. Ал жерден 522 миллионду 20-жылы казынага кириштебей минуя казначейство дейт, түздөн түз 522 миллион иштетилген. Фондтон эле түз кетирип беришкен. Бул дагы бюджеттин кодекске туура келбейт. Андан тышкары ошол эле Кумтөр Голд компаниядан охрана природага атайын фонд ачылган, өзүңүздөр билесиздер. 64 миллион доллар түшкөн, анын 60,1 миллион долларын бюджетке которулган. Аны дагы бюджетти колдоо максатында мыйзамсыз иштетилген. Нечелебе максатсыз. 4 миллиард 9 болуп атат, бүгүнкү күндө биз аны бердик. Андан тышкары биз көптөгөн международный организациялар менен, эл аралык организациялар менен членствода турабыз. Ошолорго биздин карызыбыз бар 1 миллиард 22 миң сом. Ушул дагы баланста жок.
за баланстан турат. 1 миллиард. Рахмат. Бул жерде Минфин дагы жооп берсе жакшы болот эле да. Себеби башка тарапты угуш керек бизде да. Улуттук банк менен казанын ортосундагы акыркы баланста 1,4 миллион дал келбестик бар. Да, бар. Баланс деген тыйынына чейин туура келиш керек. Андан тышкары источниги жок. Сиздердин тапшырмаңыздар менен источниктен бер деген акча бериш керек эле 1 миллиард 800'дü. Аларды источниги жок берген. Жанагы дагы 9-чу нарушение жана пневмокок вакцинасына 221 миллион сомду тоже салыктан түшкөн, ашша түшкөн акчадан берүү жөнүндө жогорку кеңештин токтому чыккан. Аны дагы бузуп резерв фонддон берип салышкан. Резерв фонд мамлекеттик бюджеттик резерв фонддун анын сели башка жактарга берилет. Бунда бузуп ошол жактан берип салышкан. Андан тышкары 744 миллион өзүңүз билесиз. Эмгек акыга, поддержкага город Бишкекке берген суданы кайтарып берүү жөнүндө. Муну да кайтарткызган эмес, даже баланста учеттон алып салышкан. Аны дагы ордуна койдуруп, азыр тактатып ордуна койдурдук. Ушуга окшогон көп немелер бар. Процедурный экинчи микрофон. Рахмат. Дастан Далабаевич, кечиресиз. Бул жерден эки нерсеге көңүл бургум келип атат. Биринчиси 744 миллион сом Бишкек шаарына ошол убакта заставлять этип туруп эле, ошол убакта Минфин биздин шаардан алып туруп эле берип койгон. Давай ушундай кылгыла деп эле. Бул нарушение деп кыйкырсак дагы Бакитаев экөөбүз. Ал убакта Бакитаев вице-мэр болчу. Ошол убакта Минфин жөнүнө заставлять этип өкмөт берди деп койгон. Экинчиси, мына келген 61 миллион доллар боюнча Ысык көлгө конкретно экологияга жанакы инфраструктурага келген. Аны дагы ошол убакта өкмөт башчысы ким эле билбейм, ошону алып туруп эле башка бюджетный поддержкада уруп таштаган. Мына ошол бойдон калды. Көп нерсени азыр бюджетный поддержка деп туруп эле алып, нечелебой колдонушкан. Мына жол боюнча азыр мыйзамды алып келе атабыз, эми жакшы болуп атат да. Жолго бөлүнгөн акча жолго кетиш керек. Экологияга бөлүнгөн акча экологияга кетиш керек. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына тарыхый бир немеде турабыз. 46 миллион сомдун тагдыры жок. Ушуга бир чечим кабыл алып, саясий чечим кабыл алышыбыз керек. Муну жөнүнө болду кимди ким көрдү буржубай тамбашты кылбашыбыз керек. Рахмат.